Мына урматтуу улуу журтум, ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сиз эмнеден жаралгансыз? Ааламдан же жандан жаралгансыз, тааныңыз. Анан илгери угуп калчубуз го, баланча деген ойло кубулуп кетиптир депчи. Таны жанга айланып кеткен да. Сиз ушундай ак болушуңуз керек. Сиз ушундай күчүңүз бар. Сиздин ушундай милдетиңиз бар. Сиздин ушундай укугуңуз бар ааламдай. Ошон үчүн кыргыз ааламдын ролун аткарат. Ааламды сактап калыш керек. Орус эли адамзатты сактап калуу үчүн күрөш керек. Америка эли табиатты сактап калуу үчүн күрөш керек. Кытай эли кара түйшүктөн улуу журтту жана башка улуттарды куткарса, анан 4 мамлекет сакталып калат. Ошондо дүйнө сакталат, жанагы планеталар сакталат дегендей мамлекеттер сакталат деген ошол. Мына кыргыз ордуна отуруп алды. Отурмак турсун, азыр башкарып атат. Путинди ааламдан берилген ушу. Биринчи эле Путиндин баш бармагы жыртык болуп Арсылайга келет экен депчи. Илгери биздин жокчулук кезде, аччылык кезде баш бармагыбыз жыртылып калчу. Батинкебиз, өтүктүн баштары, анан аталарыбыз жамап берип койчу, жепте ошон жыртылып барып, анан жаңы кичүүбүз, наскилерибиздин башы ошо жокчулуктан, оорчулуктан, түйшүктүн көптүгүнөн жыртылчу да. Анысы кандай дагы азыр орус элине, дүйнө элине кыйынчылык келгенде анан издеп келет. Эмнеге мына могу төөлөр оюну дегенде араб эли 2000 кыргызды учуруп барды. Атына канча түйшүк, канча расход. Ошо кыргыздын энергиясын таппай атат, ал кимде экенинчи. Мейли истесин да бир аз. Болбосо жанына күч келди. 200 киши болсо бир жөн. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип Арстан алай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Кыргыз тукумун мен коргоп берем. Мен кыргызды дүйнөгө таанытам. Сиздер түшүнбөсөңүздөр, нөлгө түшүп кеткен. Аң сезим. Түшүнчү адамзат өтө көп. Ошо ааламдан берилет. Эми сиздин батыштан жаңы туубуңуз келет. 80% даяр, 20% негизин түшүнбөгөн. Негизин таап берип койсоңуз эле деп. Өнүп кетет, өсүп кетет деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, эскичилигиңиздерден чыгыңыздар. Жаныңыздарга өтө маани бериңиздер. Жаныңыздарды тыңшаңыздар. Жан дүйнөңдү тыңшасаң эле айтып берет, керек болсо тамакты да табитин айтып берет. Ошо жатканда турганда мен жарды эмесмин, мен жетир эмесмин, мен жесир эмесмин, мен ааламдык бир күчмүн, мен жашоонун үнүмүн, мен жашоонун боёгумун, мен боёйм, мен жашоонун духумун. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиатта кырсык, кыйынчылык, оорчулук, кыш катуу болот дейт. Эмнеге дегенде адамдын жан дүйнөсүндө табиатты коргоп туруучу керемет бар. Караңызчы, адам табиаттан да күчтүү, анткени жаны күчтүү. Өзүн билсе. Мына окумуштуулар деле ыр болгон жерде же жакшы адамдын колунан гүл жакшы өсөт экен дейт го. Анысы кандай сиздин жан дүйнөңүз өскөндө табиатты башкарып койгон атасыз. Табиатка мээрим төксөңүз кыш жойулуп кетип атат. Табиат бейишке айланып кетет. Ошон үчүн ичиңиздеги жана зимани бут дегендей эски кышты кетирип туруп ордуна улуу түшүнүк, улуу түйшүк, улуу сөз, улуулукка калыптаныңыз. Кудай сага жардам берейин деп атам дейт да, Кудай жарыгы деген китепте. Суранып атасыңар, тиленип атасыңар. Бирок кирейин десем сендей каралык мени киргизбей атпайбы дейт да. Бир бачокко толтура май куюп койсоң, суу куйсаң үстүнө кирбейт да, ташып түшө берет. Ошо сыяктуу сиз агарсаңыз, нурдансаңыз, анан энергия келет. Мына ушу эфир убагында эстеп аттым дейт, чымырады ал бул. Ошо энергиянын киргини, эскиниктен чыкканы. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, караңызчы. Жан дүйнөдө ушундай бир керемет бар. Тан ошону аткара алат. Мына омейин деп койду. Жан ааламдын ролун аткарып койбоду. Арбайдын Кудайдын ордун аткарып койбоду. Болсун деген эле болуп калбадыбы? Көрдүңүзбү? Таныңыз жандан жаралгандыктан ошо ак жүрөк адамбы, ак адамдын патасы орундалат, назары орундалат, сөзү орундалат. Ичин оорткан, назарынан калган адам оңбойт. Ошентип адам Кудайдын ордун аткарып калат деген эле ушул.